Assalamu алейкум рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мусулман бир туугандар, өткөндө биз умрадан келгенде самолеттон түшкөндө бир таң калыштуу нерсеге күбө болдук. Бул нерселерди мен мурун YouTube'дан же болбосо соц тармактардан көрүп жүрчүмүн. Мында мен өз көзүм менен көрдүм. Ал не дей турган болсоңуздар, адамдар умрадан келген туугандарын тосуп алып, ошол жерден умрадан келген адамдардын баскан бутуна төшөктөрүн жана ошондой эле жай намазга окшогон бир нерселерди таштап, үстүнөн тебелетип жаткандарын көрдүк. Мунун максаты эмне? Ошол адамдан береке алуу максатында кылып жатышты. Эгерде ушул нерселерди биз Куран сүннөткө кайтара турган болсок, шариатта бул нерселерге эч кандай негиз жок. Эч кандай адамдын бутунан, басып келген бутунан эч кандай адамга бир жакшылык, береке жукпайт. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул нерсе шариатта келген эмес бизге. Жана ошондой эле кээ бир адамдар умрадан келген адамдарды кучактап, мага дагы жуксун деген сөздөрдү сүйлөп жаткандарын өз көзүбүз менен көрдүк. Эгерде бир адамдан бир адамга жугат, умрадан келген адамды кучактагыла, ошондон жакшылык жугат, ал басып келген буттун алдына төшөк таштап, андан береке алгыла деген Куран сүннөттө эч кандай бизге далил келген эмес. Эгерде кимдир бирөө ушундай амалдарды кылган болсо, ушундай ишеним менен кылган болсо, бул чоң күнөөгө түшкөн болот. Керек болсо ширк кылган болот. Аллах сактасын. Анткени береке, жакшылыктын баардыгы Аллахтын кудуретинде, Аллахтын колунда. Ошо Аллахтын кудуретинде, Аллахтын колунда турган нерселерди бир адамдардан, шариаттын чегинен чыгып, шариаттан сырткаркы жактардан издебейли, урматтуу мусулман бир туугандар. Алхамдулилла, эгерде жакшылыкты кааласаңыз, эки дүйнө бактылуулук, бүткүл жакшылык Куран сүннөттүн ичинде камтылган. Эгерде жамандыкты билгиңиз келсе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жамандыктын чоңунан кичинесине чейин адамдарга эчтекесин калтырбай бизге баяндаган. Ошондуктан мусулман бир туугандар, шариаттын чегинен чыкпай, шариат менен чектелип, Куран сүннөттө келген нерселерди кылып, ошол нерсеге амал кыла турган болсок, бизге алхамдулилла эки дүйнө бактылуулук камтылган. Ошондуктан мусулман бир туугандар, мындай ырым-жырым, шариаттагы жок нерселерди кылгандан алыс бололу, сактаналы. Аллах Таала баардыгыбызды Куран сүннөттү бекем карманып, ошого туура амал кылышты насип эткен болсун.